Биз буга чейин сиздер менен маектешүүдө жанагы кинонун тартуу процессинде сүйлөштүк. Азыр аны кино тартылып бүтүп, баардык объекттердин баары тартылып бүткөндөн кийинки процесс бул монтаждоо процесси деп коет да. Монтаждоо деген ошол тартылган жанагы бүт чогулган материалды фабриканын базасындабы же жеке киностудиянын базасындабы же өкмөттүк студиянын базасында ошол жерде монтаждоо мезгили башталат да. Ошол кезде монтажда бул жерде режиссердун бүт ойлогон ою, өзүнүн жанагы драмада болгон өзүнүн жумшаган күчтөрүнүн баарын тең ошол экранда карап отуруп, ошол кинону чогултуу болуп саналат. Кинону чогултууда режиссердун жанында жакшы монтажды билген, монтажды түшүнгөн киши болуш керек да. Ошол экөөнүн монтажды билген кишинин жардамы менен отуруп андан кийин кино чогула баштайт. Кино чогулуу процессинде бул абдан чоң жумуш. Бул ошол жанагы тартылган канча материал тартылса, ал эми мисалы үчүн биз айтып кетпедикпи өткөн тиги эмелерде, аңгемеде. Эң эле кинонун азыр эң эле чоң көлөмү 2500 метр болот деп. 2500, то есть 2,5 саат. Ошол жанагы тартылган материалды черновой материал деп коет. Ошол черновой материалдын өзүн тандаш бул да бир топ убакыт алат да. Себеби ошол жерде канча бир дубльдер болот, 5-6 дубльга чейин болот. 5 дубль деген ар бир кайталоо, ошол сценаны бир нерсе туура эмес болуп калса кайталап тартуу болуп салат да. Анан ошолордун баарын карап чыгыш керек. Ошонун ичинен талдап, өзүнө керектүү драматургияга ылайыктуу, өзүнүн оюна ылайыктуу кадрларды тандап алыш керек да. Анын бул абдан көп убакыт алат. Ошол монтажер менен иштеп, анан ошонун баарын тандап алгандан кийин, тандап алган эте бир жумуш. Анан аны тургузуш керек, чогултуш керек. Аны чогултуу өзүнүн процесси ошол эң негизги чыгармачылык монтаждын башталышы деп аталат да. Ошол кезде абдан көп нерселерди өзгөртсө болот. Себеби монтаждоого келгенде кээ бир кадрлар монтажга ылайык келбей калат. Кээ бир кадрлардын актерлордун дагы ойногон оюндары режиссердун оюндагыдай болбой калат. Ошолордун баарын тең жетпей калган кем карыштарын толукташ үчүн анан дагы кошумча ошол өзүнүн жанагы черновой материалынан дагы бир кадрлар издей баштайт. Ушундай бул абдан мындай кыямат жумуш да, кыйын жумуш. Себеби бул жерде жанагы кинонун тартышы өзү бир бөлөк, а монтаждоо бул дагы өзүнчө бир чоң чыгармачылык, кыйын, көп күчтү талап кылган, ойду талап кылган жумуш болот да. Себеби кинонун негизги өзүнүн акыркы варианты, өзүнүн жанагы экранга чыгып аткан только монтажда жаралат да. Монтаж процессинде монтажер менен отуруп алып туруп кинонун бүт ошол кыймыл аракеттерин, оюн, кээ бир эпизоддордун орун алмаштырып, кээ бир эмелерин сценаларын дагы орун алмаштырып, бир кандайдыр бир ритмге, кандайдыр бир ошол ойдун түзүлүшүнө ыңгайлуу кылып туруп шартка келтириш керек да. Ошондо бул да көп бир топ жумуш болот. Анан монтажный тренировочный периоддо ошо кино өзү жаралат деп айтсак болот да. Ошол кино кандай болуп экранга чыгар, ошону кандай абалда көрүүчүлөрдүн кабыл алышына ылайыктап туруп жасайт да. Драматургиянын негизинде, ошол өзү алган драматургиянын негизинде режиссер өзүнүн оюн ишке ашырат. Эми ал кандай ишке ашат, кандай деңгээлде болот, аны уже көрүүчүлөр сындайт кийин көргөндөн кийинчи. Эми бул өзүнүн мисалы үчүн өкмөттүк студияда тартылып калса, ал ошол режиссердун тартып бүткөн монтаждалган фильмин кийин черновом виде деп коет, ошо жанагы чийки түрүндө ошону художественный уюм деген болот да, художественный совет деп коет да, ошолор көрсөтөт. Ошолор кабыл алат. Ошондой эле монтаж процесс жүрүп атканда өкмөттүк киностудияларда редактор деген болот. Негизги киностудиянын өзүнүн редактору болот. Ошол киши карап монтаж болуп атканда акылдашып, кандайдыр бир окуяларды өзгөртүү боюнча же болбосо драматургиянын кандайдыр бир немесине жеткириш үчүн, эң бийик максатына жеткириш үчүн жардамдар көрсөтүлөт. Кээ бир режиссер болсо редактордун жардамы жок эле өздөрү жасайт. Ар кандай ал режиссердин деңгээлине жараша болот да. Бирок бул абдан чоң процесс. Бул жерде эң кинонун ошол эң кыйын жумушу монтажда жаралат да. Кинонун жаралышы деп айтып койсок бул процессти. Ошол монтаждан кийин барып гана кино өзү реттелип, өзүнүн ыгына келип, ойлогон ою, койгон максатын уже биз экрандан көрө алабыз да.
Анан монтаж бүткөндөн кийин черновой монтаж менен токтоп калбайт. Ал черновой монтаж бүткөндөн кийин режиссердун дагы бир жумушу бар. Бул ошол монтаждалган кино черновой деген ал ошол жана сүйлөгөн сөздөрү менен гана ал коюлган болуп эсептелет да. Ал жерде сыртында дыбыштары, ар кандай үндөр, там ошонун баары тең дагы монтаждан кийин барып аны дагы коюш керек. Ошол жерде звук режиссер деген болот, звук оператор деген болот. Звук оператор деген жанагы съемочный площадкада режиссер менен чогуу иштеп жүрүп, ар бир дыбыштардын үндөрүн жазып келет. Анан монтаждалып бүткөн фильмди переозвучка деп коет. Ал жерде мындай да, кээ бир негизги кинодо ойноп аткан каармандардын дикциясы начар болот. Ошону сүйлөгөн сөздөрү ойдогодай болбой калат да. Ошондой адамдарды переозвучка деп коет. Башка актерлор ошонун сүйлөгөн сөздөрүн баары тең кадрдын тышынан окуп, ошонун эмоционалдык состояниясын, то есть абалына келтирип окуп бериш керек. Ошондо дубляждын актерлорун чакырып дублировать этилет. Начар дикциясы начар болгон актерлорду кайрадан башка актерлор окуп, ошонун образын ачып, сөзүн башкача жаңыртып окуп берет. Андан башка сөздөн башка ал жерде жана айтып кетпедим, дыбыштарын коюш керек. Ошол окуя болуп атканда жаратылышта кандай дыбыштар болсо, ат кишенейби, чымчыктар сайрайбы, ошонун баардыгын тең ошол болуп аткан окуядай кылдырып келтириш үчүн бир канча дыбыштарды кошуш керек. Анан дыбыштан башка ошол кинонун өзүнүн атайын жазылган музыкасы болушу мүмкүн. Же болбосо музыканын эки түрү болот. Оригинальный музыка деп коет, анан болсо авторский, жана композитор өзү ошол кинону карап чыгып туруп, ошонун ритмине жараша, ошонун настроениясына, акыбалына жараша бир кандай бир музыканы жаратат. Ал оригинальный музыка деп коет. Экинчиси компилятивный музыка деп коет. Компилятивный музыка болсо даяр музыкалардын жүндөрүн алып туруп, ошо кинонун музыкалаштырылат да. Анан бул дагы абдан көп жумушту талап кылат. Андан башка дагы шумовиктер деп коет, переозвучка, суунун шылдыраганын, арабанын келатканын баардыгын тең ошону жасаган атайын команда болот. Аларды шумовиктер деп коет. Алар ошол жана дыбыштарды бүт ошол жаратылыштагыдай кылып келтирип фильмге жасап берет да. Вот көрдүңүздөрбү, канча адам, канча бригада, канча ушунчалык кыйынчылыктар менен бул кино жаралат. Ошондо гана барып ушулардын баары толук профессионалдык деңгээлде бардык ошо компоненттерин аткарганда барып туруп гана жана биз көрүп аткан кино жаралат да. Кинону көрүүчүлөр бир саат, 1,5 саат отуруп карап коет дагы, анан мындай болуптур, тигиндей болуптур деп өзүнүн көрүү деңгээлине жараша баа берет. Бирок негизи кино көрүүчүлөр үчүн жасалат да. Бирок ошого жеткириш үчүн ошол этапта көрдүңүздөрбү, канча жумуш жасалат. Жанагы сценарийдин үстүнөн иштегенден баштап, андан кийин аны ишке ашырып, анан съемкага алып, кинону тартып, монтаждап, анан кийин тиги актерлордун жардамы менен үнүн баарын оңдоп, ошондой эле жанагы звук режиссердун жардамы менен дыбыштарын коюп, композитордун жардамы менен музыкасын жазып туруп, анан барып туруп кино экранга чыгат. Экранга чыгаардын алдында ошонун баарын топтоп тактап алгандан кийин аны дагы монтажерлор алат дагы. Бизде азыркы убакта цветокоррекция деп коет. Бүт жана боёгун, цветин баардыгын тең түзүн бир стилистика алып келип туруп, бир мындайдыр бир психологиялык жактан кабыл ала тургандай кылып туруп ошону түздөйт да. Ошол цветокоррекция. Ошонун баары бүткөндөн кийин барып туруп гана анан кийин копиялар чыгып туруп анан экранга кетет, чоң экранга кетет. Көрдүңүздөрбү кандай кинорежиссердун жумушунун татаал экенин, кинорежиссердун жумушунда канчалык ушундай көп жумуштар жасаларын. Эми өзүңүздөр деле жана биз менен салыштырмалуу түрдө театр менен кинону алып келбедимби? Мына өзүңүздөр ойлонуп көргүлө. Театрда кандай режиссер канчалык жумуш кылат, кандай көлөмдө жасайт, кинодо кинорежиссердун жумушу болсо кандай катаал, кандай кыйынчылыктар менен жаралат. Өзүңүздөр уже талдап аласыздар деп ойлойм.